Венгриянын борбору Будапешт шаарында эми Чыңгыз Айтматов атындагы сейилбаг бар. Шаардагы сейилбактардын бирине Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу аземи Венгрияга болгон расмий визиттин алкагында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен болуп өттү. Мамлекет башчысы жеке өзүнүн жана Кыргызстан элинин атынан бул сейилбакка улуу жазуучунун ысымын ыйгаргандыгы үчүн Венгер элине ыраазычылык билдирип, бул Венгрияда Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине болгон урматтоонун дагы бир белгиси экенин кошумчалады. Шаардын мэри Гергей Карачонь Венгер окурмандарынын кеңири сүймөнчүгүнө ээ болгон улуу жазуучунун талантын даңазалаган жай эми Будапештте бар экендигин канааттануу менен белгиледи. Маалымат Сооронбай Жээнбековдун маалымат баракчасынан алынды. Сиздер менен Максым Медиа YouTube каналынан Дамир Абсатаров болду. Ассаламу алейкум. Максым Медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.